О, саламатсызбы? Саламатсызбы? Сизге ордук кылбай атабы? Жок, ордук кылбайт атат. Мага кээде 10 килограмм менен деле, бирок бул ирет 5 килограмм менен жасап атам. Анан 10 килограмм менен кылып жүргөнгө азыр 5 килограмм аябай жеңил болуп мындай мени ургуңуз келбей атабы? Уркурайм сизди. Жок, негизи эркек кишиге аял заты кол көтөрбөйт. Спорт деген бул ден соолукту чындоо үчүн, бирөөнү уруш же болбосо мушташ үчүн эмес да. Кол күрөштөрүн жакшы көрөсүзбү? Мындай колго күч көп топлолуп мындай ойноп турбайбы? Сиз мененби ошондо? Жок, мен кыздар Жакшылап ойлонуп көрсөңүз да. Жок, мен кыздар ойлонуп көрүңүз. Жок, мен кыздар менен күрөштүрөм. Апам кыздар менен күрөштүрбө деген таптакыр. Апаңыз анда туура айтыптыр да. Достор, барыңарга салам айтабыз. Бүгүн бизде конокто алып баруучу журналист Айзада Жамгырчиева. Айзада, кандай жүрөсүз? Спорт менен машыккан кандай экен? Эми спорт менен машыкканыма бир 3 жылдан ашуун убакыт өттү. Мен эми профессионалдуу кимдир бирөөнү сабаш үчүн, кимдир бирөөнү уруш үчүн же болбосо жеңиш үчүн эмес, мен өзүмдү өзүм жеңип, ар дайым эл адамы болгондуктан бизди көрүп, биз семиз болсок, эл семиз болгон бул мода турбайбы деп ойлойт да. Эгерде биз арык, биз фигурабыз келишкен болсо, анда мына ушундай турбайбы, баягы сындуу, келишимдүү болуш керек экен деп ойлойт да. Ошол себептерден мен ойлойм, ушу эл адамдары ар дайым өзүн баягы бир жагымдуу денеде алып жүрүш керек го деп. Ошол себептен эле спорт менен машыгам. Спорт болгон сүйүү неден улам пайда болду же айылда таласта жүргөндө эле күрөшкө бара белеңиз? Эми таластыктардын ар бири күрөшөт да. Бирок мен күрөшкөн эмесмин. Мен ошо айылда жүргөндө эле эмнегедир өзүмдү аябай толук сезчүмүн да. 10-11 класстарда мен күндө кечинде бир күн да калтырбачумун. Күзгүн жанында анда беговой дорожкам жок болчу, бутум менен эле туруп эле кыймылдап чуркап, анан бир 20 мүнөт чуркачумун. Анан чоң таш бар болчу, атайын ага мындай мата ороп койгон болчум. Ошол ташты ичиме коюп алып туруп, анткени алдым бутума эч ким отурбайт эле да. Ичиме бутума коюп, анан пресс жасачумун да. Анан күндө ошону калтырбай жасачумун. Бирок эшикке чыгып кылбачумун, анткени атамдар, апамдар мен камыр жебейт, нан жебей, суу, анан жалбырак жеп атканын көргөндө урушчу да. Анан кийинчерээк бирок мектеп учурунда аябай арык болчумун. Анда мен 42 килограммга чейин арыктагам. Азыр мен 10 килограммга чоңмун. 52мин да. Негизи эле сиздики башкы максат эл алдында мындай идеалдуу көрүнүш үчүн да бул жака келген. Жок, билесизби, идеалдуу болуу деле эмес. Эң негизгиси билесизби, кээде баягы биздин жумуш стресс менен байланыштуу го. Анан ал нерсени урушуп чыгара албайсың. Урушуп чыгарганга да болбойт. Урушсаң урушчак экен деп айтат. Анан залга келесиң, залдан кээде баягы фитнестен тышкары бокс менен да машыгам. Баягы грушаны урганда өзүм жеңилдеп калам да, эмнегедир. Жеңилдеп, өзүмдү жакшы сезип, бактылуу болуп, күлгүм келип, жайнагым келип, позитивдүү болуп калам да. Анан залга келбей жүрө берсем, өзүмдү мындай майлуу сезип кетем да. Мындай арык, жагымдуу Айзада эмес, майлуу Айзада сезип кетем да. Ошол себептерден иш чараларыман тышкары сөзсүз келгенге аракет кылам ар дайым. Негизи эле спорттун кайсыл түрү жагат? Негизи мага спорттун дагы экстремалдуу түрлөрү жагат. Мен бокс, эрежесиз мушташ деген сыяктуу, эгерде мен мүмкүн кыялымда да бар да, мындай ММАга чыккым келчү, бирок азыр ал кыялым жок болуп калды. Мындай экстремалдуу спорттун түрлөрү менен машыккан мага жагат да. Негизи эле спортко мындай фитнес клубтарга келгендер атайын тамактар жейт го, мындай кандай десем, гейнер деген сыяктуучу. Туура тамактануу менде 0. Мен камыр жебейинче болбойт. Камыр жешим керек. Мен таттууну жаман көрөм, бирок таттуу көп жебейм. Бирок ачуу нерселерди, анан камыр тамактарды жебей калсам, мен бактысыз болуп калам. Ошол себептерден мен сөзсүз камыр тамак жешим керек да, анткени кыргыздын канында бар го, камыр дегендейчи, аны таштай албайт экенсиң баардырчы, бирок контролировать эткенге аракет кылам, текшергенге аракет кылам. Көбүрөөк тамак жеп алсам, ичине көбүрөөк тренировка кылып, калорияны кетиргенге аракет кылам да. Анан эми осту тыйган кичине кыйыныраак, бирок аракет кылам, антпесем мындай Айзада болуп кетем го. Ошо бизге Айзада
эфирден сырткары айтты, күнүнө 4 саат 5 сааттан залда өткөрөм деп. Канчалык деңгээлде чын экенин азыр пресске туруп бизге көрсөтүп берет. Ооба канча секунда турат деп көрөбүз. 1-2-3 деп баштайлы, сиз туруп даяр болгондон кийин. Престе турганда ырдагыңыз келбейби? Жок, кырдагым келбейт. Сиз мага тоскоолдук кылып атпайсызбы? Макул, биз көрөлү. Сиз эсептеп атасызбы? Жо, мен кийин таймер коюп коем атайбызге. А рекордуңуз канча? Санаам эмесмин. Туруп берем, бирок канча экен билбейм. Мен азыр туруп баштасам да, бирок сизден эрте куласам керек. Негизи алпар жол келечекте мындай урушуп кеткен учурларда айылдагы машыккандар жардам берди беле? Жок, мен урушканда кол көтөргөндү жаман көргөн адамдардамын. Ошол себептерден кол көтөрбөйм. Тилим менен чечем да. Менимче көптөгөн мырзалар деле азыр айзада турганчалык тура болсо керек. Көрөбүз канча чейин карманат экенин. Кыйналып баратат. Мындай өзүңүздү кыйнаган учурларда кандай сезимдер болот? Өзүмдү кыйнаганда жакшы сезим болот, анткени залдан канчалык тердеп, канчалык кыйналып тренировка жасасам, мен душка түшкөндө мындай жыргап калам да, ошол нерсенин баардыгы баягы организмдеги майлардын баардыгы суу менен кеткендей болот да. Анан мен ойлойм, бул тренировка адамды бир гана жакшы гана кыла алат депчи, анткени эгерде сен денеңди бир жакшы формага алып келе албасаң, оюң дагы бир жерге келбейт да. Анткени адам канчалык көп тамак жегиси келген сайын организм ошол нерсени баягы муктаждык кыла берет да, сурай берет да, бер депчи. Беш бармак жеген сайын беш бармак жеген келет. Ошол себептерден спортко келгенде сен ашказаның да кичирейип, ичине баягы тамакка болгон табитиң дагы өзгөрөт да. Анан эми бизде чыгармачыл адамдардын баягы графиги туура эмес да. Биз той алып барабыз, анан 12-3-тө келип жатабыз, эртең менен 10-до отурабыз. Анан бирок ошондой график болсо дагы мен жумасына жок дегенде 2 жолу келгенге аракет кылам. Жок дегенде 2 жолу келип кетем да. Спорт залда отурасаң, бул жакка келгенден кийин бир жакшы көргөн сиз идеал туткан спортчулар барбы? Бул жакта Дүйнөдөн бизден эмес. Эми биздин алтын сары кызыбыз Шевченко ар дайым сыймыктанып, мактанып, сүйүнгөнүмдү Instagram баракчама да бөлүшүп келем. Анткени бул дүйнөлүк деңгээлдеги баягы эр таймашта жүрүү бул кыз үчүн өтө эле чоң болсо керек. Анан кийин эле Мухаммед Али бокс боюнча. Анан кийин эле Майк Тайсон жагат. Анан азыр челлендждер мода болуп кетпеди? Же голдон, же болбосо баклажкалардын капкагын чүрөтүп экен сиз? Жок, мен тепкен жокмун. Эмне себептен? Анткени билбейм, эми кыз кишинин мындай ачайып тебип атканы бул мындай кызыктай көрүнөт болуш керек. Ошол себептерден бул челлендж мен үчүн эмес экен деп тепкен жокмун. Эми элдер башкача кылып атты, каш менен ачып атты, ооз менен ачып атты, бирок эмнегедир мен ошол челленджге катышкым келген жок. Үйдө отуруп атайын спорт каналдарды же спортивный бир иш-чараларды көрөсүзбү? Ооба. Мелдештерди. Билесизби, мен ММА алып баргам. ММА алып барып, октагондо ринг анонсер болуп дагы чыкканмын. Бул Кыргызстанда билбейм, эми тарыхыбызда кыздардан биринчи ирет болуш керек. Мен үчүн сыймык. Мен ошол нерсени дагы уланткым келет да. Эгерде баягы бизде ММАде жакшы мага сунуштар түшсө, сөзсүз алып барганга даярмын. Спорт иш-чараларды алып барганда эмнегедир духу башкача болот да. Сен баягы мисс конкурстарды алып барасың, тойду алып барасың, алардын аурасы такыр башкача. Бирок спорт иш-чарасын алып баратканда эмнегедир сен дагы бир мындай
желекти көрүп баягы эмгек кылып аткан жигиттерди көрүп сен да мен кыргызмын, мен элим жерим деген баягы сезимдер ойгонуп башкача болуп кетет да. Ошол себептерден спорттук иш чараларды мисалы биздин бюджетибиз аз болуп атат, мындай деле алып барып бере аласызбы, мынча эле берет элек көңүлүбүздөн чыкканыбызды десе деле спорттук иш чараларга мен ар дайым колдоо көргөзүп келем. Анан ошо спорттук иш чараларда марафондорду көбүрөөк алып барам. Негизи жагат, өзүм спортко жакын. Негизи талаштыктардын баары эле спортко жакын го. Ооба. Ошон үчүн мен сен күрөшкө барасыз деп баштан сурадым. Мактап койгонсуң а? Ажда, сизди карасак, эртең менен эфир бар. Ооба. Түштө бир студияга барасыз, түштөн кийин залга келесиз, кечинде корпоратив болот да. Баардык нерсени жасаганга эркиңиз жетип, кудуретиңиз жетет. Эмнеге сиздин эркиңиз жетпейт? Эмне жасаганга, эмне кылганга? Менин эмнеге эрким жетпейт? Такыр ойлонуп көрбөптүрмүн, бирок мен сууга сүзгөндөн корком. Азыр ошол нерсенин үстүндө иштеп атам. Сууга түшкөндө эле менде паника башталат да, деп ойлоп баштайм да. Анан ошол нерсеге эрким жетпей, азыр баягы сүзгөндү үйрөнө албай атам да. Буюрса бирок мен үйрөнөм ал нерсени. Буюрса бассейндерге барып үйрөнөйүн деп калдым кичине. Баягы суунун астында сүзгөндү үйрөндүм, бирок үстүнөн сүзө албай атам. Элдин баары эмне эле көлдө жүрөт, көлдө жүргөндө сиз шаарда жүрөсүз, корккон үчүн суудан түшкөндө. Ооба, мен көлгө барганда сууга сүзө албаганда эмне кылам анда? Мен жөн эле күнгө капкара болуп күйүп келген. Анысы эле күйүп келип капкара кыз болупчу. Жана айттыңыз да, мен башта ММАге түшкүм келчү, азыр ал ойлор өзгөрүп кетти депчи. ММАга чыккым келчү дедиңиз, э? Азыр турмушка чыкканга өзгөрүп кеттиби ал пландар? Эми кийин мен ошо балдарымды буюрса, эми ушу спорттун экстремалдуу түрлөрү менен машыктыргым келет да, кыздарымды деле кааласа. Анан эми мен картайдым го. Баягы спортсмен болуш үчүн мен ойлойм да, кичинекей кезинен эле тарбиялап, кичинекей кезинен жок дегенде баланы бир нерсеге кызыктырыш керек депчи. Менде кызык бар болчу, бирок баары бир кызмын деген нерсе бар болчу да. Ошол нерсе менен тарбияланып, анан азыркы ММА ушу залда эле калып калды. Залдагы грушалар менен эле өзүмөн ММА кылмай. Биз буга чейин Куралбайкеге да барганбыз да. Аны ал грэплинг менен машыгат го. Ал Кыргызстан желегин желбиретесиз дегенге максатыңыз жок болсо, кандай жок, бар дейт да. Мен мындай улуулардын арасында деп сеники эле балким бар деп. Эгерде жылдыздар арасында болгондо, мен ММАга чыкмакмын. Өзүмдүн весиме даярданып туруп, колумду коюп туруп чыкмакмын. Достор, Айзада Жамгырчыбанын жөнөкөй машыккан күндөгү элеси беговой дорожкадан. Ал эми Айзада Жамгырчыбанын бир аябай зарыл жумуштары болгондо да калган болот, анда байкап көрөсүз. Азыр жөн гана машыккан күнү. Кач келет атат, кач деген учурлар болгонбу? Мындай качкан учурлар болгонбу? Качкан учурлар болгон эмес, бирок залда ушундай качып баратканда чуркайсаң депчи. Анан чуркап алсаң сенин калорияң азайбайт. Анан могул жерде майлар да азайбайт, тренировкаң дагы жакшы болбойт, анан тердебейсиң да. Ошон үчүн
тесттен артыбыздан карызыбыз кредитибиз кулуп келатканда чуркайбыздан коюпчу. Чын эле кредит алып көрдүңүзбү? Көргөм. Uyku kaçıp etti. Iya. Uyku kaçıp gider. Kredit degенде жаман болуп кеттим го. Чуркагым келбей калды. Акырындатып, э? Мына ошондо Айзада Жамгырчованын жөнөкөй машыккан күнү ал эми кредит төлөйм деген күнүндө акчаларын, айлыктарын, тойдон келген акчаларын баарын топтогондо көрүнүш. Болуп калды дейсизби? Жүз өзгөрүп кетет. Ооба, бирок азыр кредитим жок дебейм. Ал баягы убактылуу кредит болот го, жанагы. Телефонумду коюп анан алган. Ошондо биринчи курс белем. Ооба, биринчи курс болуш керек. Эмнеге эле эфирге көйнөк алыш үчүн ошонткем. Сизде кандай мындай кыйынчылык, көйгөйлөр болот? Сулуу кыздарда көп болсо керек. Эми бизде кыйынчылык көйгөй деле жок, Кудайга шүгүр. Бирок көйгөй дегениңиз баягы көчөгө чыксаң эле, баягы көчөдө зоопаркта жирафты көргөндөй эле мынтип өтүп карай беришет да. Ошонусу эле. Анан ойлонсун да, мен эмне туура эмес кийинип алдымбы же, чачымды туура эмес боеп алдымбы же, көзүмдү туура эмес боеп алдым депчи. Нормально эле жашынакай эле кетип атасың, бирок эл адам болсоң, анан эл көзүнө көрүнүп калсаң ошондой экен да. Ар дайым сени карап турат экен, сени карап түздөнүп турушат экен. Ошол себептерден сулуу болууга, андан да сулуу болууга аракет кылабыз да. Мондой сизге жазылган комментарийлерди окуп турасызбы? Азыр окубайм. Башта окуучусуз. Башында окуучумун, бирок билем мен ар бир фото киргизип атканда мага момундай негативный комментарий болот десем, ошондой комментарий келет. Негизи эле Көзүбүздө ачык болуп кетет экен да. реакциялар кандай болот? Реакциялар жаман болот. Сен ойлойсуң, жакшы ниет менен киргизесиң да, анан элдер эле жумурткадан кырт алып коюшат да элестетсең. Сен ал жакка жакшы ниет менен кылсаң, бөлүшсөң неге эл ушундай деп ойлойсуң. Бирок мен ойлойм, эми бул сынчылар канча бир кылымдар мурун деле, азыр деле, кийин деле жашай берет да. Эгер ошол сынга мындай чыдаган, көңүл бурбай, аракет кылган инсан гана ийгиликке жете алат. Сизге залдан эмне кылган жакпайт негизи эле? Кайсыл көнүгүү сиз үчүн кыйын? Чуркаган. Чуркагандан башкасын баарын жакшы көрөм. Оор болсо дагы. Бирок тренировка негизи чуркагандан башталат. Денени каныктырып, баягы организмде кан жүгүрүш үчүн. Анан эми чуркаш керек болот, бирок мен чуркабайм. Мындай аябай катуу чуркабайм, бирок 6-чы ылдамдыкка коем дагы, тез-тезден басам да. Мага чуркаганга караганда баскан ыңгайлуураак. Негизи эле бул канчанчы залыңыз? Залдарды көп бат-баттан алмаштырасызбы же? Жок, мен андай эмес. Мен бир нерсеге көнүп калсам, ошого туруктуу инсанмын да. Буга чейин биз өзүбүздүн жумуш ордубуздагы залда барчумун. Анда подвалда тренировка кылчубуз. Ал жактын тренерлери аябай күчтүү болчу. Алар бизди тертетмейинче кое бербечү. Анан азыр бул жерде тренери жок эле өзүм тренировка кылам. Көбүнчө бул жерде азыр мурун баягы оор көтөрүп демелүү иштеп ушунчумун. Азыр көбүнчө баягы майларды алганга же болбосо колдорду чирткенге, чоңойтконго. Өзүңүздүн жасаганыңыз менен ал ишкерип болот экен, окшоп экен өзүңүз. Ооба, албетте. Эми аракет кыла берсе, көз көрүнөйм, бир айда өзгөрбөйсүң, бирок ага 2-3 ай, 4 ай, жыл дегенде убакыт керек да. Айзада, сен залда эле жүрө бересиң деп досторуңуз айтып калып атпайбы? Жок. Мен айтам, зал деген клубка барганча зал жакшы да. Азыр спорт мода боло турган учурда да, анткени клубка барганга салыштырмалуу спорт клубка барган жакшы го. Туурабы? Ошол себептерден алар түшүнтүп эле уктатып коем. Айзада, сиз азыр эң мыкты жаңыланыш айткандардын бирисиз да. Анан ошону мен сизди түшүндүм. Бегой дорожкада чыккып айтып бересизби? Макул, аракет кылайын эми. Эми журналисттердин көпчүлүгү эле билсе керек.
Лигурия деген жаңылмач бар. Ал журналистикадагы эң узун жаңылмач деп айтылат. Ошол себептерден 5-ылдамдыкка коюп туруп айтып көрөйүн. Мүмкүн 5 кишине эмелек болуп калат экен. Анда 6га коюп көрөйүн, 6га коебуз. Кеттик, Баштадык. 4 числа 4 числа регулировал Лигурию, но 33 корабля. Лавировали, да так и не выловили. А потом протокол за протоколом, как интервьюируем, убийство регулировщик, чисто. Да, чисто протокол, так запортовался, прорассматривал погоду, чтобы дабы прислал председатель нас судебный президент лигурийский регулировщик, акклиматизировался в неконституционном Константином, где хохлаты, хохотали, печали, только которые начали на не говорит только другой, купил лучше киповик, век-то веком, побежали, Достор, 9,5 ылдамдык менен 9,5 км/саатына чыккады. 9,5 км чындыгында 5тен баштады да 9,5га чейин көтөрдү. Чындыгында болидо алкаш керек. Тер чыгайын дедиби? Тер чыгайын деді. Көрсөм мен деген эме кылышым керек экен да. Оңго коюп туруп чуркап, анан чуркага мен кошо жаңылмач айтышым керек экен да. Ошондо тердейт экенмин да. Негизи тердебеген инсанмын. Боксту жакшы көрөрүңүздү билдик. Мухаммед Алин айтканда, Майк Тайсондор айткандачы. Ооба, эми билесизби, аял затына бул нерсе баягы айтып коет го. Мен подписчиктерим көпчүлүк айтат да. Ой, сага эмне жок, өзүнчө эле бокс менен машык болуптур. Мен Шевченко оюндатасың, Шевченкога жетпейсиң теги бу депчи. Мен Шевченкога жетпейм албетте, бирок мен бул жашоодо мындай залда эле бокс менен машыксам болот да, өзүм үчүнчү. Өзүмдүн ден соолугум үчүн. Ошол себептерден бул бокс менен мен ар дайым тренировкага келгенде кээде каалоом жок болуп калганда келбей калам, бирок ошол учурда мисалы фитнеске 1 саат үстүнө 2 сааттан ашык убакыт кетип калат да. Анан лапада иштейбиз, ошо колду коебуз дегендей. Мындай жаман көргөн адамдарыңыз көппү? Жаман көргөн адамдарды могу эмегечи атайын биздин жаман көргөн адамдардын сүрөтүн тартып коем да менчи, грушагачы. Анан тартып алып туруп анан урам да, элестетипчи. Эми албетте сүрөтүн чыгарып келип распечаткадан чыгарып билсем анан айтат да. Буну жаман көрөт экен деп билип калат да, анан керекчи. Мына элестетип коюп анан урганга туура келет да. Элестетип уралбы? Уралат да. Сиздер көрүп коесуздар ким экенин да албай. Карабай атайын, аттарын айтып бермейсизби, образга кирип кетип? Жок. Айтсам баардыгы сизге сонун программа болуп бербейби анда. Албетте. Баягы ага айтчу эле келаткан грушаны урганыңар менен келип токтотуп коюшуңар керек. Буда токтотуп коюш керек депчи. 1-2 без. 1-2-3 бö. Андай да бар. Мында. Бизде жакшы тренерим бар эле, Бек деген. Ал азыр көлгөй салган кеткен экен, ошол себептерден болбосо лапа коюп иштеп бермекпиз.
Балким мен кармап көрөтүрмүн, менин мындай ударыңыздын канчалык күчтүүлүгүн. Колуң сынып калбайбы? Бирок сынып калат деп коркком, бирок мындай сиз урсаңыз сынса сынсын деген ой кетип калат. Макул, эми албетте жүрүк анда сизге эме алам. Качан мен бетиме өткөн эметчи, эки лапанын ортосунан. Жок, коллега, сиз такыр болдуңуз, сиз бетиңизге өтпөйбү. Ооба, албетте, мынакей биздин зал бул жерде көбүнчө биздин профессионалдуу спортсмендерибиз машыгышат. Анан алардын жанында сен өтө идеалдуу деле эмессиң, алардын жанында сен эң жаңы баштоочулардын катарында толуктап каласың да. Ошол себептерден бул залда ар дайым бир чоң мотивация болот бизге, аларды көрүп, алардын тренировка кылып аткандыгын, алардын техникасын, алардын колун канчалык деңгээлде коюлганын көрүп, ар дайым иштегим келет, анан алдыга умтулуп турабыз. Ажда, биз сага ден соолук, амандык, чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Ар дайым сулуу болуп жүрө бер. Чоң рахмат, албетте ар дайым сулуу болуп жүрүш үчүн спорт менен машыгышыбыз керек. Спорт баягы бийик клубтарга эмес, көрөрмандарды мына ушундай ден соолукту чындаган, өмүрүңүздү узарткан спорт клубтарга чакырат элем. Сиздерге чоң рахмат, ушинтип чагылдырып бергениңиз үчүн. Мына ушундай кесиптешме дагы ийгилик каалайм. Чоң рахмат, достор, бүгүн бизде конокто журналист, алып баруучу жана спортчу деп эми баса эле кошуп койсом болот, Айзада Жаңгырчиева болду. Көрүшкөнгө чейин.